Саламатсыңарбы балдар? Мен Кыдырмаева Набира. Окуу эстафетасын кабыл алдым. Каракөл шаарындагы Чолпонбай Төлөбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектеби үчүн мен силерге кыргызча орусча жомоктор деп аталган китептен алуу белгисинин мааниси деген математикалык жомокту окуп берем. Бир сандардын сыйкырлуу өлкөсүндө кошуу жана алуу деген эки бир тууган жашаптыр. Кошуу өзүн аябай жогору коюп, минтип мактанчу экен. Мен бул өлкөдө эң негизгисимен. Сандарды бири-бирине кошпосом, эч нерсе көбөйбөйт деп. Ал эми сен болсо кемиткенден башканы билбейсиң. Эч кимге эч кандай пайдаң жок деп кемитүү амалын айтчы. Күндөрдүн биринде ушул сөздү уга берип, жадаган алуу таарынган бойдон кетип калат. Ошентип ал кетип баратып, кимдир бирөөлөрдүн жардам сураган аянычтуу үндөрүн угат. Ал чуркап келип караса, шаарга сандар кол салышыптыр. Алар абдан көп экен. Кошуу аларды ого бетер көбөйтүп салыптыр. Жаңы эле 5000 эле, заматта алардын саны 10.000ге жетиптир. Эмне кылыш керек? Алуу ойлонуп, акыры башынан бир ой келип калат. Ал дароо эле 10.000ден 9099ду ал деле шаарда бир гана сан калат. Ал санды шаардын эли туткундап алышат. Ошондон соң алуу бул шаарда барктуу белгиге айланат. Балдар, силерге жомок жактыбы? Жомок кызыктуу экен, түшүндүңөрбү? Анда мен силерге төмөнкүдөй суроо берем. Жомоктун негизги каармандары кимдер? Эжеке, мен айтып берип коеюн. Мен Чолпонбай Төлөбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин 4-классынын окуучусу Токтобаева Азек. Мен бул суроого төмөнкүчө жооп берейин. Бул жомоктун каармандары кошуу жана алуу. Алар эки бир тууган. Балдар, анда мен силерге экинчи суроо. Алуу эмне үчүн таарынып кетип калды? Кана, сен айта кой. Чолпонбай Төлөбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин 4-классынын окуучусу Советбеков Нурдулет. Мен бул жомок аябай кызыктуу экен. Мен анда экинчи суроого жооп берейин. Кошуу болсо өзүн алуудан кыйын сезип, өзүң кыйын. Сен бул алуу, сен бул дүйнөгө эч кимге керегиң жоксуң. Менин эле керегим бар. Мен баарын кошуп көбөйтөм деп аны таарынтып кетип жиберет. Азаматсың, эң жакшы жооп бердиң. Анда силерге үчүнчү суроо. Алуу ойлонуп кандай чечим чыгарды? Азаматсыңар, кана сен айта кой. Мен Чолпонбай Төлөбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин 4-классынын окуучусу Урусалиев Исхак. Мен анда сиздин үчүнчү сурооңузга жооп берейин. Алуу шаарга кол салгандардын санын азайтуу боюнча чечим чыгарды. Азаматсыңар балдар, суроолорго жакшы жооп бердиңер. Жомок силерге жакты деп ойлойм. Мен силерге бул китепти кийинки эстафетаны кабыл алуучу окурманга тапшырып коем.